саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт. Саламатсызбы угарман жана көрөрман. Марал радиосунун түз эфиринде сиз күн чабыт программасын угуп көрө баштадыңыз. Менин аты жөнүм Бахар Хакимова. Кыргызстанда калктын санариптик сабатын жогорулатуу, шаар менен айыл тургундардын жашоо деңгээлин теңдештирүү максатында санарип инсан долбоору иштеп келет. 2022-жылы башталган долбоор бүгүнкү күндө кандай жыйынтыктарды берип жатат? Өнүккөн технологиялардын заманында санариптешүү канчалык маанилүү? Бүгүн биз ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Студиябызда Европа биримдигинин санарип инсан долбоорунун медиа эксперти Сапаргүл Абдинабиева, ушул долбоордун кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча менеджери Ажибек Нурланов бар. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер студиябызга. Угарман жана көрөрман, сиздин дагы ушул санариптешүү долбоору боюнча, ушул маселе боюнча сурооңуз же пикириңиз болсо студиябызга чалыңыз. Номерлер экранда жазылып турат. 0312 68 06 06 0709 бул WhatsApp номерибиз 68 06 06. Анда ушу биринчи долбоор жөнүндө маалымат берсеңиздер, санарип инсан долбоору кандай долбоор? Бул максаты эмнеде, артыкчылыгы эмнеде, эмне үчүн маанилүү бул долбоор? Сапаргүл, сиз баштайсызбы? Ооба. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Санарип инсан долбоору бул Европа биримдигинин санариптешүү багытындагы эң чоң долбоорлордун бирөөсү. Бул Кыргызстанда атайын элдин санариптик сабаттуулугун жоюу максатында 2022-жылы башталган. Негизги максат өзгөчө айыл менен шаар ортосунда технологиялык маалыматтык мүмкүнчүлүктөрдү жоюу болуп саналат. Мисалы үчүн бизде шаарда көбүнчөсү ар кандай окутуулар санариптиге, ар кандай чөйрө түрдүү мүмкүнчүлүктөр бар, көп. Ал эми айыл жергесинде андай мүмкүнчүлүктөр жок. Көпчүлүк энелер, апалар же болбосо жаштар, студенттер, кыздар, балдар баары эле интернетте көбүнчө социал тармактарда отурушат. Биздин максат ушул жөнөкөй жаран болобу, ишкер болобу, ушул санариптик сабаттуулугун жоюп, кантип интернетти же технологияны жакшы жакка колдонсо болот. Пайдалуу жакка. Мисалы үчүн бизде апаларыбыз кылымдар бою колдонуучулук менен алектенип келген да. Бирок аны бизнеске айлантуу же санариптик өндөмдөрдү e-commerce, электрондук коммерцияны колдонуп, ошону сатуу, өзүнө киреше топтоо же болбосо өзүнө атайын бар акча ачып, ошону жайылтуу деген нерсеге көп маани беришпейт да. Аны кадырес эле көрүнүш катары баалашат. Ал эми биздин санарип инсан долбоору ушул сыяктуу миңдеген айылдарга, балким келиндерге, үйүндө жөн эле балдарын тарбиялап отурган же иштебей үйдө отурган жарандарга ушул жумуш менен камсыз кылуу жалпы биздин келечектүү узак мөөнөттүү максатыбыз. Адамдарды көбүрөөк жумуш менен камсыз болсо деп ойлойбуз да. Мисалы баарыбыз билебиз, айылда мугалим, врач жана мындай медсестрадан башка жумуш аз да. Биздин долбоордун алкагында адамдар үйрөнүп алып, швеяны дагы жөн эле тигип, буту колдун мындай шоргубай, анын санариптик түрлөрүн үйрөнүп алса, көбүрөөк тиге баштайт, көбүрөөк кардар топтоп баштайт. Ошондой жөнөкөй эле жарандарга көбүрөөк иштерин рентабелдүү кылуу, иштерин көбүрөөк акча алып келе тургандай кылуу, жана дагы мындай узак мөөнөттүү туруктуу бир ишкердик жасоо. Мамлекеттен сөзсүз бир нерсе күтпөй эле, ошол өзүнүн эле санариптик сабаттуулугун жоюп алып эле иштей берсе болот. Ошол эле туристтер бар, кичинекей үйдөн эле ар бир айылдын өзүнүн уникалдуулугу бар эмеспи Кыргызстанда. Анан ошолорго деле бирөө кичинекей үйүн атайын бир конок үй кылып баштаса, аны кантип эл аралык платформаларга түшүп алып, Кыргызстан эле эмес, Германия, Франция, дүйнө жүзү боюнча адамдарды күтсө болот. Жөнөкөй эле да. Ошо сиз айткан мүмкүнчүлүктөр, санариптик мүмкүнчүлүктөр айыл жергелеринде дагы жеткиликтүү да, мисалы пайдалана алышат да, мүмкүнчүлүктөр бар да. Ооба, абдан мындай кеңири таралып жаткан учуру. Анткени биз ушул санариптик сабаттуулукту элдин жоюу үчүн кандай ыкмаларды колдонсок көбүрөөк таасирдүү болот деп ойлонуп, биринчи ушул форумдарды өткөрүп Бишкекте, андан сырткары биз форумду Бишкекте эле өткөрө бербей, вебинар өткөрөлүк. Айылдагы тургундар да катышсын деп Facebook аркылуу, YouTube аркылуу, Instagram аркылуу, негизги Zoom аркылуу өткөрүп, анан көптөгөн жарандар катышып, мындай
профессиялардын же болбосо санариптик көндүмдөрдүн жакында эле чат GPT боюнча лейликтен, алайдан, ар кайсы аймактардан катышты. Эмне бул жасалма интеллект деген сыяктуу. Кадимки эле келиндер, кадыресе эле адамдар кирип алып, биз билген эмеспиз, сонун мүмкүнчүлүк экен деп китепканачылар абдан көп катышты да. Анан ушул сыяктуу биз түрлөрүн колдонгонбуз. Эгер вебинарды көрбөй калса, анда подкаст деп атайын, Санарип инсан деп подкаст жасаганбыз. Андан сырткары албетте аймактарды кыдырып, тренингдер өттү. Кесиптешим ошол тренингтерди өзү алып барып катышып келди. Ажок мырза, сиз эмне айта аласыз? Мисалы, ушул долбоорду баштаганда мурда ушундай бир муктаждык бар экени анализденип, изилденип чыкканда, ошондон улам анан ишке кирди да долбоор. Сөзсүз түрдө сиз башкы сурооңузга жооп катары айтып кетким келип атат. Өзүм эле санарип мүмкүнчүлүктөр айылдарда баягы мүмкүнбү депчи, жеткиликтүүбү деп. Интернет бар жерде баардыгы жеткиликтүү. Биздин азыркы учурда Кыргызстандын баягы көбүнчө аймактар интернетке туташып келатат. Туура айылдарда баягы аябай күчтүү, ылдамдуу, баягы сапаттуу интернет деп айтуудан алыспыз, бирок базалык түрдө ошол колдонууга, санариптик биринчи каражаттарды, инструменттерди колдонууга мүмкүнчүлүктөр бар. Жыл сайын интернет кошуу боюнча мамлекет тарабынан дагы, мобилдик операторлор тарабынан дагы, интернет провайдерлер тарабынан жана биз тараптан дагы иштер жүрүп келатат, интернетке кошуп жатат. Мисалы ошол эле Зардалыда деле интернетти биз жеткирип, ошол жактагылар электрондук коммерция менен колдонуп, өзүнүн малын ошол интернет аркылуу сатып атышыптыр да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул интернет бар болсо эле санарип мүмкүнчүлүктөр жеткиликтүү болот деп. Анан кийинки сурооңуз боюнча, ооба, негизи биздин интернет ком кыргыз бөлүмү бир нече изилдөөлөрдү жасаган. Мисалы, ал изилдөөлөрдүн бири бул жаштардын санариптик көндүмдөрү ошол боюнча анализ болгон да. Ошол анализде көрсөтүлүп турат, билим деңгээли кандай, санарип билим деңгээли кандай, кайсы интернетти эмне максатта колдонуп атат, мисалы, ушулар туура интернетти эмне максатта колдонуп, эмнени колдоно алышат, эмнени колдоно алышпайт. Ошондо көрсөтүлүп турат, так эле ачык эле көрсөтүлүп турат, айыл жергесинде көбүнчөсү баягы пользователь, колдонуучу эле катары болуп турат деп. Толук түрдө потенциалын колдоно албайт. Бул биринчи. Экинчисин, буга чейин да бир долбоорлор бар болчу, ошол билим берүү тармагында. Ошондо мугалимдерге атайын ошондой эме керек болгонун биз түшүнгөнбүз да. Мугалимдерге, ошол студенттерге айыл жергесинде, ошол региондогучу. Анан эгерде ошолорго ошончалык бул баягы санариптик технологиялар, санариптик билим керек болуп жатканында, мугалимдер анан студенттерге, анда башка адамдарга мындан дагы 2 эсе 3 эсе керектигин түшүнүп, анан бул долбоорду биздин коомдук бирикме аркылуу жазып, Европа биримдерге колдоп берди. Эми 1 жылдан ашып калды, мен адашпасам, кандай жыйынтыктар болуп атат бүгүнкү күндө? Биздин негизги башында максатыбыз элдин 100 000 адамды санариптик өнүмгө үйрөтүү деген максат болчу. Анан азыркы учурда ошол максатыбызга жеттик деп биз аябай мындай ишенимдүү түрдө айтып, отчетторубузду жазып, ошого ылайыктап мындай кубанып турган чагыбыз. Анткени биздин ошол вебинар, подкаст, биз өткөргөн региондордогу тренингтерден сырткары атайын ошол санариптик сабаттуулук боюнча жана дагы туризм боюнча биздин жалпы окутууларыбыз телеканалдар аркылуу кетти да. Мисалы үчүн КТРК, ЛТР сыяктуу каналдардан 3 мүнөттүк роликтер абдан көп. Мисалы үчүн кантип ошол эле Facebook'ту же YouTube'ту колдоно алабыз жакшы жакка деген сыяктуу, андагы биз билбеген функциялар кайсылар деген сыяктуу окутуулар жүрдү. Менимче алардын аудиториясы абдан чоң. Анан аларды кайталап улам берип атышты да. Анан бул аз да болсо мындай адамдардын айыл жергесинде массалык түрдө ушул телеканалдарды көргөн жарандарга мындай таасир этти деп ишенебиз да. Андан сырткары түзмө-түз биздин ошол подкасттар аркылуу, тренингтер аркылуу дагы жерлеринде көп мындай катышуучулар биздин сабактарды алып, анын натыйжасында мен билген эмесмин, буга чейин ушинтип биз өзүбүзгө жумуш таба алсак болот турбайбы деп ойлонуп, жашоосун жакшы жакка өзгөрткөн окуялар көп да. Кайсы курактагыларга багытталган ошондо бул долбоор? Жаштар, аялдарбы же жалпы адамдар пайдалана алышабы? Башында ошол 18 жаштан 50 жашка чейин деп биз концепциябыз ошентип жазылган. Анан анын ичинде жаштар дагы, студенттер, мигранттар өзгөчө жалпы эле жумуш менен камсыз болушу керек болгон катмар. Аларды жумуш менен камсыздандыруу, үйдө отуруп эле керек болсо бул инклюзивдүү дагы чөйрөнү камтыйт. Анткени аларда дагы технологиялык мүмкүнчүлүктөр көп, отуруп алып эле жасай
турган, үйдөн эле жаза турган же бир кайсы бир программаларды үйрөнүп алып ошол аркылуу бир акча таба тургандай мүмкүнчүлүктөр кенен да ошолорду да камтыйт. Анан бирок биздин тренингтерге өздөрү кызыгып 50 жаштан ашкандагы 60 жаштан ашкандагы апалар, эжелер келип атты. Биз аларга жала мындай ачык болдук, мындай аларга жардам берип, тескерисинче мындай үйрөнгүлө, бул абдан керектүү, азыркы учурда заманбап билим деп үйрөтүп аттык. Жыйынтыктар кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Сиз жерлерде болуп атат окшойсуз. Жыйынтыктар акырындап жакшы көрсөткүчтө көрсөтүлүп жатат. Ошол жыйынтыктар менен да биз жакында бөлүшөбүз. Баягы коомчулукка алып чыгабыз, кандай негизги багыттагы жыйынтыктар болду деп. Сөзсүз түрдө эми бул бир тарап көп активдүүлүк болгон. Мисалы ошо тренингтерден активдүүлүк алсак, эң алдыңкы активдүүлүк болуп жатат. Анткени бул баягы ошо жерлерге барып, баягы атайын ошол тармактуу негизде тармактуу чөйрөнү өнүктүрүүгө багытталган. Мисалы биринчиси ошол туризм тармагы болгон. Мына азыркы учурда туризм сезону ачылып жатат. Биздин тренингтерге катышкан баягы жарандарыбыз, мен билем, ошол жаз айында эле өздөрүнүн конок үйлөрүн даярдап, ошол эле учурда санариптик конок үйүндагы катталып, өздөрү ошол жактарын жакшы бир иретке келтиришип, азыркы учурда күтүп жатат деген ой бар. Биз алар менен сөзсүз түрдө баягы байланыштабыз. Суроолору болса, кандайдыр бир каалоо тилектери болсо, биз аларга жооп берип баягы кызматташуудабыз деп айтсам болот да. Бизге катышкан 250дөн ашык биринчи тренинг туризм боюнча тармак катышуучу болгон. Ал бардык Кыргызстан боюнча 10 аймакта, бул чоң шаарларда, жанагы чоң райондордо болгонда, алардын баары эле баягы конок үй деп айтуу эмес. Алардын канча бир бөлүгү бул ошол жактагы өздөрүнө ошол көндүмдү үйрөнүп алып, башкаларга үйрөтүп, же болбосо башкаларды кошуу. Ал өзүнө да экономикалык мүмкүнчүлүк ачат, анткени бирөөнүкүн кошуп бериш үчүн канча бир акча алышы мүмкүн, канча бир тыйын алышы мүмкүн. Бул туура эле нерсе да, анткени кээ бирөө өзү окубай эле ошол коштуруп алышы мүмкүн да. Бул биринчиси. Экинчиси, ошондой эле студенттер, окуучулар болгон, ошол эле кээ бир кызыктуу окуялар болгон. Мен өзүм ошол кыла албайм, менин балам үйрөнсүн, балам эметет деген болгон да. Маселе ошондон болуп атат. Экинчи багыт болсо электрондук коммерция боюнча болду. Бул да аябай активдүү болду. Электрондук коммерция десек, бардык ойлойт баягы товарды эле интернеттен сатуу деп. Жок, биз ошол интернеттен товар менен, буюм менен өзүнүн кызматын сатууну коштук да. Мисалы, кээ бир учурларда өзүнүн кызматын сатышы мүмкүн. Поварлар бар болушу мүмкүн, ветеринар бар болушу мүмкүн. Ошол эле Ысык көлдө аябай чоң бир Бишкек шаарынан дагыдай баягы уровеньдей бир учур болду. Баягы кол тигүү тармагында атайын тиккен үйрөтөт экен да. Бирок ошону биз көрсөттүк, кандай кылып курстарын сатуу керек деп. Бирок ошол эле учурда алар эмени үйрөнүп атышыптыр, атайын жанагы компьютер аркылуу компьютерное моделирование, проектирование деп коет да. Жанагындай лекалдарды компьютер аркылуу чийип, анан чыгарып алыптыр. Бул 10 эсе жумушту азайтат. Жеңилдетет. Ошону эми башкаларга үйрөтүп атыптыр. Ошол менен үйрөткөндү көрсөттү. Ошол менен кызмат сатканды, башка айласындагы мүмкүн баягы тигүүчү цехтер болсо ошолорго жазап бергенди. Андан бөлүктө кетип атат. Биз карап турабыз, абдан биздин кубандырган, баягы көп ишендирген, баягы биздин катышуучуларыбыз деп айтсак болот да. Ар бир тармакта ар кандай, ошол эле нарында, ошол эле Ысык көлдө, Чүйдө туризм тармагы болобу, электрондук коммерция кызмат көрсөтүү тармагында болобу көрсөткүчтөр бар. Булар мындан дагы азыр такшалып атышат, мындан дагы өзүнүн көндүмдөрүн көрүшүп атат. Анткени биз эң негизги башкы жолду, багытты көрсөтүп бердик. Бир күндүк, 2 күндүк тренингтерден ошол эмнени колдонуш керек, кандай кылыш керек. Ошол жетиштүү болобу негизи? Мындан ары биз көрүп атабыз, өздөрү эле мындай алып кетип атат да. Өздөрү да мүмкүн ошол эле кара колдоо тренингтерди өтүп атышат. Ошол эле кайсы бир технологияны, ошол эле бир платформаны колдонуу боюнча, баягы кайсы бир суммагачы, бул абдан кубандырат. Мен ойлойм, биз эң негизги багытты көрсөтүп бердик. Кийинки багыттарыбыз дагы бизде бар. Эми ошол стартап, анан баягы гранттык конкурстар.
Анткени сен ошол биринчи тепкичтен өткөндөн кийин экинчи тепкич уже көндүмдөрүң бар кеңейесиң да. Үчүнчү тепкичтен уже аныңды баягы жайылтуу керек да. Ошол жайылтуу. Ажыланбасаң калып калат да. Туура, биз негизи ошол туура багыттуу айтып, ошол вебинарларда болобу, же болбосо подкасттарда болобу, биз эксперттер менен айтып, жолдорун айтып, аларды шыктандырууга биринчи кезекте максат кылып, андан кийин анан тренингтерди акырын баштап азыр өтүп жаткан кезибиз. Эми кийинки пландарыбыз ошол стартап же болбосо ошол ишкердик боюнча конкурстар. Анткени сен башында айткандай биринчи үйрөнөсүң, экинчи ошонуңду баягы аябай мыкты болот, эметесиң, үчүнчүсү ошон жайылтуусуң керек да, көп адамдарды камтышың керек, көп баягы ошол нерсе ишиңди башкаларга үйрөтүшүң, жайылтышың керек. Ошондо биздин мүмкүн стартап конкурстар, ишкердик конкурстар жардам берет деген ойдобуз. Азыр бизде геосаясий абалдагы кыргызстандыкы мурдагы жылдарга салыштырмалуу өзгөчө болуп турат. Анан биз жеңил өнөр жай аркылуу, туризм аркылуу мындай экономикабызды жакшы күчтөндүрө алабыз да. Жалпы санарип инсан долбоорунун акагында ошол адамдардын жумуш менен камсыз кылуу деп жантан бери айтып атпайбызбы? Ошондо мисалы үчүн кол өнөрчүлүктү 10 эсе катуу ылдамдыкта өнүктүрө алат дебедикпи? Ошол аркылуу мындай массалык түрдө жеңил өнөр жайын өнүктүрүп, ошол эле жаныбыздагы кошуна өлкөлөргө, Казакстан, Өзбекстан, Россия сыяктуу өлкөлөргө массалык түрдө алар товарларын таратса болот да. Анткени ал чын эле мындай санариптик сабаттуулугун жоюп алгандан кийин өзү аткарбай көбүрөөк мындай компьютер аткара баштайт. Ал жалаң гана акылдын жумушун аткарып калат да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми туризм боюнча дагы азыр кошуна өлкөлөр дагы жай келди, көп жакка мындай барып мүмкүнчүлүктөрдү ойлонуп турушат. Анан дүйнөдөгү эң чоң туризм боюнча платформалар ошол эле Booking.com, Airbnb, Shelter сыяктуу программаларды биздин долбоор көпчүлүк туризм боюнча иштешкен жарандарга өткөрүп, үйрөтүп берип атышат. Бул дүйнөдөгү чоң бир комьюнитинин, атайын уюмдун ичине кирип калышат да. Андан жакшы сапаттуу сүрөттөрдү локациясын белгилегенде гана каалагандай, мисалы үчүн мага акчаңды котордуңбу, анан кел деген сыяктуу будет, баары автомат аткарат. Алар келгенге чейин эле акчасын которуп келишет, чет өлкөлүктөр. Келгенден кийин эле бул жактан уже баардык нерсе системага салынган да, ал платформаларда. Ошон үчүн бул ашыкча энергияны, ашыкча күчтү, уюштурууну, ары бери чуркоону, бирөөлөргө чалууну, баардык ошол процесстерди азайта турган платформалар да. Ошолорду ишкерлерге үйрөтүп койгондо алар өздөрү азыраак сан аркоо, азыраак энергия, азыраак күч кетет. Анан башка ал күчтөрдү башка жака жумшай беришет да. Өзгөчө ушундай өнүккөн технологиялардын заманында кыз келиндер үчүн белгилеп, өзгөчө белгилеп айткым келип атат. Ушундай санариптик өнүмдөр билиши канчалык маанилүү? Аябай эле маанилүү. Биздин ушул эң чоң негизги максатыбыз башында эле биринчи бул кыздар үчүн, кыз келиндер үчүн деп биздин жетекчи дагы башында белгилеген. Экинчиси биз эмне үчүн кыз келиндерден кийин дагы бир экинчи чоң бир маанилүү фактор бул кыргыз тилинде. Себеби бизде санариптик өнүмдөрдүн баардыгы англисче, орусча, кыргыз тилинде маалымат жетишсиз. Санарип инсан долбоору ушул Евробиримдиктин башынан эле кыргызча ишке ашырып келе жатат. Анткени мындай бизде айыл аймагында шаар менен интеграция жок болгондуктан, адамдар көп аралашпагандыктан, бир эле адамдар ошол эле санариптик мындай билим жөнүндө, технология жөнүндө сөз кылат, ошол бойдон ич ара кайнай беришет да. Биз мындай сырттагы адамдарды, өзгөчө кыз келиндерге арналган биз 3 чоң форум өткөрдүк. Ошол эмне үчүн кыздар маалыматтык технологияда мүмкүнчүлүктөр экенин, дүйнө жүзү боюнча ошол технология багытында дайыма мындай диспропорция бар да, көбүрөөк эркектер басымдуулук дайыма. Бирок мындай карасаң, буларды кыздар аткара турган мүмкүнчүлүктөр аябай көп экен да ичинде. Сөзсүз эле код жазып, компьютердин жанында отуруп калып эмес, андан сырткары дагы эгер ал абдан коммуникативдүү, абдан коом менен байланышкан адам болсо, ошол эле ушундай чоң корпорацияларга коммуникатор катары иштегенге мүмкүнчүлүктөр бар деген сыяктуучу. Анан биз ошол кыз келиндерге, студенттерге силер мындай ар кандай стереотиптерди жоюп, каалагандай маалыматтык технологияда иштесеңер болот деген чоң форумдарды өткөрүп, чакырыктар таштап, өткөрүп, мындай иш чаралар өткөрүп келебиз. Анан айыл аймагында барганда дагы бизде тренингтерге дагы, вебинарлардын дагы, подкасттардын дагы массалык угуучулары кыз келиндер да.
абдан активдүү катышат. Тренингтерде мисалы үчүн залдын 100%, 80% кыз келиндер болот. Бул дагы мындай кыздардын билимге болгон умтулуусу, жаңырууну каалап жатканы, технологияны, санариптик көндүмдөрдө мындай көрө кызыкканына кабар берет. Анан алардын натыйжасында алар базалык билимди алганы менен андан ары дагы тереңдет өздөрү издеп, мындай ушул жактан дагы чукуп ичине кирип кетет деп биз ишенебиз. Ошол окутуп аткандар кимдер? Мисалы, кимдер окутуп атат? Сабактар тренингтерден тышкары кандай түрдө болот? Негизги эки бөлүгү бар. Ошол биринчиси окутуулар, экинчиси болсо ошол эми окутууларга катышпай калганда жарандарыбыз бар да, алар баягы тренингтерди кайра артка жылдыруу мүмкүн эмес. Аларга атайын ошонун баягы видео сабак же болбосо материал түрүндө калтыруу багыты. Биринчи багытында биз атайын өзүбүздүн требованияларыбыз менен тренерлерге жарыялайбыз, конкурс жарыялайбыз. Конкурсту атайын ошол комиссия бар, ошол мен, Сапаргүл бардыгыбыз бар. Анан ошол менен ар бир баягы конкурска катыш талапкерлерин карап, анан баягы андан ары иштейбиз да. Бул жактан эми сөзсүз түрдө талаптар абдан оор, баягы ошол канча бир жылдык тажрыйба болуш керек. Ошол тажрыйба болуш керек. Бир эле мындай эле тажрыйба эмес, ошол окутуу процесстерине катышуу керек. Анан биз тандаган тренерлерди, биз тандаган окутуучулар баары эле билет. Аларды баягы Кыргызстанда окутуучу катары, тренер катары таанып билишет да. Биз атайын ошолорду багыттап алып, анан дагы бир чоң эмеси кыргыз тилинде өтө алган, кыргыз тилинде материалды жеткирип, түшүндүрүп бере алган тренерлер деп айтсак болот да. Экинчиси окутуу материалдары. Окутуу материалдардын көбүнчөсүн биз баягы өзүбүз ойлоп таппайбыз. Анткени ойлоп табыш үчүн атайын ошол стандарт керек, атайын ошону түшүнүү керек, аны баягы изилдеш керек. Биз өзүбүз баягы велосипед ойлоп таппай эле ошол платформалардын негиздөөчүлөрү иштеп чыккан материалдарды алар өздөрү билет да, өзүнүн технологиясы менен кандай колдонуш керек экенин. Көбүнчө англис тилинде болгон да. Ошолорду биз кыргыз тилине жана орус тилине которуп жатабыз да. Кандай болсо ошондой кылып которобуз. Аны баягы которулат, аны текшерип, баягы терминологияларын тактап, анан ошол баягы үн жаздырууда, озвучка кылууда атайын ошол туура жаздырып, интонация коюп, видеолордун атайын баягы инклюзивдүү болуп, субтитрлерин коюп, бардык алар көрө ала турчу эң популярдуу, мисалы YouTube деп айтсак болот, платформаларга жүктөп, кээ бир башка уюмдарда, кээ бир башка баягы окутуу центрлерде, борборлордо өзүнүн системалары бар, окутуу платформалары бар. Аларга дагы ыңгайлаштырып, биз атайын ошол системаларды куруп берип чыгып атабыз да. Мен ойлойм, негизги баягы стандарттарды, негизги эл аралык тажрыйбаны, дүйнөлүк тажрыйбаны биз алып келип жатабыз. Дүйнөлүк тажрыйба ушундай болуп жатат. Онлайн окутууга өтүү керек. Ошол кошумча маалыматтар менен өзүбүздүн жарандарыбызды баягы сугаруу керек деп биз ошол маселе келип жатат. Өлкө боюнча ошондо канча аймак камтылды долбооруна караганда? Өлкө боюнча бардык аймактар камтылды. Биз басым жасалып, баягы чоң райондор бар, ошолорду атайын бар, анан шаарларга. Эми көбүнчөсү атайт айылдарга кирген. Шаарлардын бир бөлүгү анткени ошол башка жакынкы айылдардан шаарга чогула калуу оңоюраак да. Мисалы бир айылга коюп койсок, анан айылдан шаарга, анан шаардан айылга болуп ошентет. Ал эми райондор бар, чоң райондор, мисалы ошол Кыргызстан боюнча. Аларга дагы бардык да, анан 10-12 толук аймак деп айтыла алат. Ошол жактарга бардык, Кыргызстан боюнча бардык аймакка бардык. Азыр долбоор ошондо кандай болот? Уланабы, кайсы убакытка чейин ылайыкталган, эсептелген? Эгер жыйынтыктала турган болсо дагы улантууга муктаждык барбы, сиздер билсеңиздер керек? Долбоор 2022 жылы башталган. Башында айтканда 2 жылдык долбоор болчу. 24-жылы март айында аяктайт. Бирок бул ушунчалык элде муктаждык чоң болгон үчүн, азыр дүйнө жүзүндө деле технология мындай саат сайын өзгөрүп өнүгүп аткан үчүн, ошолор менен адамдардын кошо жарышышы үчүн аябай мындай мезгил талап кылган көндүмдөр болгон үчүн бул долбоордун кызыгып, мындан ары уланышына кызыктар тараптар абдан көп. Ошондуктан биз аябай ишенип турабыз. Азыр мындай алдыда биздин сентябрь-октябрь айында Санарип инсандын отчеттук чоң форуму болот. Анда ушул Санарип инсан аркылуу биз эмнелерге жеттик, калктын канча катмарын камтый алдык, эмнелерди үйрөтө алдык. Чоң эле санариптик пирамида бар. Ошонун биз санариптик пирамиданын кайсыл жерине чейин жеттик деген отчеттук форум болот. Андан сырткары
параллелдүү түрдө азыркы учурда мындай ар кандай документтерди тапшыруу, кайра кабыл алуу деген сыяктуу процесстер жүрүп жатат. Ошондогу мындай болжолдуу азыр мындай билинген маалыматтарга ылайык бул долбоор сөзсүз уланат алдыда. Себеби муктаждык дагы бар, кызыктар тараптар дагы барып колдой турган. Ошондуктан мындай бул биринчиден кыргыз саясатынын дагы учурдагы максаттарына дал келип жатат. Биз анткени e-government деп, e-commerce деп мындай биздин негизги багыттар болуп атпайбы? Кыргызстандагы жалпы билим берүү системасын, ошол эле калкты тейлөө системасын санариптештирүүдө биз менен мындай тыгыз кызматташканга мындай мүмкүнчүлүктөр бар да. Себеби бизде учурлар болгон, жөнөкөй эле мугалимдердин почталары жок учурлар. Почтадан кат алышып беришүүгө мындай санариптик сабаттуулугу жетпеген учурлар. Ошондой чоң астында иштер бар. Анын баардыгы өтүш үчүн мугалимдерди, окуучуларды, студенттерди, жалпы эле университеттерди билим берүү министрлиги менен иштегенде санариптештирүү бүтүү үчүн дагы көп убакыт керек да. Баары чет оюлуп башталган, азыркы учурда аракеттер жүрүп атат. Биздеги материалдардын баардыгы даяр. Билим берүү министрлигинин комиссиясынан өткөндөн кийин гана мугалимдерге, окуучуларга, университеттерге тарап баштайт. Жалпы жарандарга тарап баштайт айтсак болот. Азыркы ошол жакынкы учурда биз эки чоң бир активдүүлүктү күтүп жатабыз. Биринчиси ошол бизде материалдар бар, абдан көп материал бар. Бул материалдар ошол дүйнөлүк Microsoft компаниясынын өздөрү иштеп чыккан санарип сабаттуулук боюнча, жалпы жарандарга санарип сабаттуулук боюнча бар. Ал жакта ошол компьютер жөнүндө, интернеттеги маалымат, коопсуздук, баардык алты модуль бар да. Биз ошону жалпы жарандарга тартуулайбыз. Биринчи ошол мугалимдерге, окуучуларга, студенттерге билим берүү министрлиги аркылуу таратып атабыз. Анткени алар эми баягы көпчүлүк болот, алар окутат, алар колдонушу биринчи кезекте зарыл болуп турат деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө андан кийин башка жарандарыбызга дагы, ар бир жаранга бул жеткиликтүү болот. Экинчиси стартаптар конкурстары бар. Ошол жеке ишкердик конкурстар деп да айтсак болобу. Ошол өзүнүн ишмердүүлүгүн, санариптик ишмердүүлүгүн, санариптик идеясын бар болсо өзүнүн ошол жергесине, айыл жергесине жаштарга санарип билимди жеткире ала турган, экономика мүмкүнчүлүктөрүн арттыра турган идеясы долбоор болсо, биз аны угуп, ошол долбоор жазууга дагы биз үйрөтүп, анан мүмкүн утуп алышса, комиссиядан өтүшсө, бизден ошол финансылык жардам көрө алышат да. Анан толук сурооңузга жооп бергенде туура, санарип инсан долбоору баягы 24-жыл болбой бүтүп калбайт. Материалдар улана беришет, муну көрө алышат. Анан биздин дагы чоң амбицияларыбыз бар. Биз көрдүк кандай нерселерди окутуш керек экен, кандай нерселерди иштеп чыгуу керек экен деп. Жана эгерде биздин баягы ошол идеяларыбыз баягы колдоо табып, мындай чогуу биргеликте бир идеянын үстүнө иштеп, муну дагы жакынкы жылдарга жылдыра турсак деген оюбуз болсо, мен ойлойм бул дагы көптөгөн жарандарыбыздын баягы санариптик сабаттуулугун жогорулатууга, аларды учурдагы санарип кадр болууга мүмкүнчүлүк түзөт деп. Мамлекет негизи ошол санариптештирүүгө бир канча жылдан бери басым жасап, бир чоң амбициялуу көрсөткүчтөр болуп атат деп айтып келип атат. Бирок сиз айткандай эң жөнөкөйү почта колдонгонун билбегендер бар да. Жана сиздер мисалы долбоорду баштаганда анализ жасалды деп айттыңыздар, көйгөйлөр изилденди депчи. Ошол көйгөйлөрдү айтып бериңизчи, мисалы биз бүгүнкү күндө деңгээлибиз кандай санариптештирүү боюнча? Ошол изилдөөнү ачсаңыз, биринчи эле башында ошол эме турат, айтып берип турат, пирамида турат да. Бул эми биз ойлоп тапкан пирамида эмес, ал ошол дүйнө жүзүндө санариптик технология боюнча, санарип билим боюнча пирамида. Ошол 3 тепкичтен турат. Биринчи, эми кийин дагы азыр аны кошуп атышат 4 тепкич кылып, бирок азыр база эң башкы 3 тепкич турат. Биринчиси ошол баягы биринчи тепкич, базалык, баягы санариптик сабаттуулук эле. Экинчиси санариптик көндүмдөр, үчүнчүсү анан баягы жогорку технологияларды колдонуу. Биринчи көндүмдөрүн ошол жөнөкөй эле интернет менен колдонуу, мобилдик телефон менен, мобилдик интернет менен колдонуу, электрондук почта негизги эмеси да. Экинчиси санариптик көндүмдөр болсо, ошол өзүнүн ишмердүүлүгүндө жеңилдетүү үчүн санариптик курал жарактарды колдонуп, алар менен алдыга жылуу. Үчүнчүсү болсо ошол жанагындай программирование, стартаптар, жогорку технологиялар да. Биздин башында айтабыз, биз баарыбыз эле ошол үчүнчүгө секиребиз да. Биз ошол стартаптарды кылабыз, биз ошол жогорку технологияларды алып келебиз деп. Эгерде биздин жарандарыбыздын базалык түрдө
биринчи тепкичтен өтө албаса экинчи тепкичке өтө албайт да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, биринчи тепкичти массалык түрдө жарандарыбыз көп жайгашкан бул региондордо, айылдарда жайылтышыбыз керек деп. Андан кийин биринчи, экинчи тепкичти өтө алгандан өздөрү уже мындай автоматтык түрдө эле өздөрүнүн процесси башталат да. Мен ушул көндүмдөрүмдү жогорулатышым керек экен деп. Алар анткени аларга мүмкүнчүлүк ачылат. Эгерде сен интернет менен колдонгонду билбесең, туура маалыматты издегенди билбесең, электрондук почтаң жок, бизден чакыруу билетти ала албасаң, формаларды толтура албасаң, анда көндүмдөрүң болбойт да. Биз мисалы ошол нерсени үйрөтүп келгенде алар андап түшүнүп, кийинки көндүмдөрүн өздөрү мындай өздөрү окуп, ал эми ошол көндүмдөрдү окуш үчүн биз материалдарды чыштап берип коюп атабыз. Мисалы 3 тепкичтен биз иштеп чыктык. Анан 3-чү тепкичине деле мисалы биз Python курсу боюнча электрондук курс деле жасап коюп, азыр мындай жарыялаган турабыз да. Биз аны тренинг өткөрбөйбүз, анткени тренинг өткөрүш үчүн анда биринчини өтүшү керек, биринчи тренинг кылышыбыз керек, санарип сабаттуулук боюнча, андан кийин санарип көндүмдөр боюнча да тренинг өтүшүбүз керек, анан Python'ды беришибиз керек. Жок, биз башкаларды өттүк, үчүнчүсүнө ушундай берип атабыз да. Биринчи, экинчи тепкичти өткөндөр сөзсүз түрдө жогорку технологияны өздөрү үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк толук ачылат. Негизи реалдуу караганда ушунун баардыгын элдин санариптик сабаттуулугун биз эле жое атабыз дегенден таптакыр алыспыз. Себеби баардык организациялар, Кыргызстан боюнча уюмдар, мамлекеттик мекемелер, мындай жеке компаниялар аракет кылып атышат. Мисалы үчүн ошол эле Калкты телөө кызматынын Early One деген программасы, же болбосо KICB же Beeline сыяктуу компаниялардын өздөрүнүн атайын платформалары бар да. Аларды колдонуу аркылуу, мисалы үчүн жөнөкөй эле ком услугаларды төлөө, же болбосо акчасын жакында которуу, Россиядан акча которуу деген сыяктуу базалык көндүмдөрдү ошолор аркылуу деле жоюп атат адамдар. Анан биз дагы ошонун бир мындай жардам салымы да, бир бөлүгү. Андыктан мындай бир адамдын же бир компаниянын жалпы элдин санариптик сабаттуулугун жоюусу бул реалдуу эмес. Бардык жактан мамлекеттик кызматкерлер өзгөчө абдан ачык болуш керек иштешкенге, анан жалпы эле бирин бири колдогондо бардык платформаларды бардык тараптан адамдарды ошол платформаларды колдонуу аркылуу гана мындай иштерин жеңилдетүүнү түшүндүрүүгө аракет кылыш керек. Ошондо өздөрү эле колдонот. Мисалы азыр баары эле единицанын мурдагыдай барып чуркап салбай калды, которуп баштады бири-бирине. Ошол эле Калкты телөө кызматына паспортко барып мурдагыдай кечке кезек күтпөй, онлайн эле кезек алып мындай билгендер онлайн эле кезек алып барып туруп, ушундай учурлар көп да. Ошондойго мажбур кылыш керек. Анан мисалы үчүн бирөө барып кезекте турса, сен эмне менен астынан өтүп кеттиң десе, мен мисалы үчүн алганмын онлайн деп айтса, врачтар деле ошентип кабыл алат. Мисалы үчүн ошон үчүн мугалимдер болобу, врачтар болобу, өздөрүнүн мындай кызматын сунууда, адамдар менен иштешүүдө санариптик көндүмдүүлөргө мындай ар бири таасир эте алат. Сиздер деле, биз деле ошон үчүн муну жалпы комплекстүү түрдө иштесек, албетте калктын жалпы санариптик сабаттуулугун жоюлтуу, ошол акыркы заманбап үлгүлөрдү колдонуу аркылуу, технологияны колдонуу аркылуу өзүнүн убактыбызды дагы, энергиябызды дагы, башкаларды дагы убактысын сыйлаганды үнөмдөгөндү үйрөнөбүз. Сиздердин долбоорлорго ошо мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер да катышып калган барбы? Бар, биз ошол бардык мамлекеттик эмес, коммерциялык эмес уюмдар менен бардыгы менен кызматташууга даярбыз. Мен ошол кызматым ошол да, ошолор менен кызматташуу деп. Сөзсүз түрдө жергиликтүү депутаттар, ошол эле муниципалдык кызматкерлер аркылуу биз баягы байланышып, аларга материалдарды берип, жанагындай тренингтерибизге чакырып, канча бир квота берип, алар менен кызматташабыз. Анткени биринчиден алар өздөрү эмечиси кийин башкаларга да жеткирүүгө, алар өздөрүнүн долбоорлору болушу мүмкүн, программага, мамлекеттик программага, ошол стратегияга кирип калышы мүмкүн, жергиликтүү баягы программаларга кириши мүмкүн. Биз мисалы ошол райондук жетекчилер менен, райондук администрациялар менен да сүйлөшүп, айыл өкмөттөр менен көп сүйлөшөбүз. Анткени алар баягы жер-жерин аябай билишет, аябай биз менен кызматташат. Мисалы ошол эле тренингтерге катышууда алар менен биз кеңешип аттык да. Анткени алар айылын билет, ким эмне менен кызматташат, ошолорду чакырат, айтат, мындай маалымат жергиликтүү мүмкүн. Кээ бир учурларда өздөрү да катышкан учурлар болду. Аларсыз мен ойлойм бири-бирибизге мындай жардам берүү болот да. Кызматташуу баягы тең ата негизги багыттардын бири. Биз ошол долбоорду бардык биз менен кызыктар уюмдар менен кызматташууга даярбыз. Окутуулардын бардыгы акысыз да, э? Сөзсүз түрдө окутуулар акысыз, эртең менен кечке чейин баягы толук аларга шарт түзүү менен интернет, ошол эле ноутбуктар, ошол эле түшкү тамактануу, кофе брейктер менен биргеликтер келген. Аягында
атайын ошол сертификаттар ыйгарылды. Андан сырткары биздин вебинарлар ар кандай роль модель деп коебуз го, биз атайындай үлгү боло турган санариптик көндүмдөр, алардын жашоосун бүтүндөй өзгөртүп салган атайын адамдар бар да. Ошолордун жөнөкөй тагдырлары кантип ушулга келип калды эле, ушул аркылуу анын жашоосу, кирешеси, экономикалык мүмкүнчүлүктөрү кандай ачылды деген темалардын алкагында вебинар, подкасттар жасаганбыз. Алардын жалпы саны 50-гө жакын. Ошону биздин iSockCage сайтынан таап, ичине кирип окуп, мындай каалагандай колдонсоңуздар болот. Алардын баардыгы бекер. Атайын ушул актуалдуу темалардын баардыгын көтөргөнбүз. Угуучуларга баягы кызык болуп калды болуш керек. Бул долбоорго кантип катышам деп жазып калышы мүмкүн. Сиздер негизи азыр көбүнчө ошол эфирди интернет аркылуу көрүп атышат деп ойлойм да, Facebook аркылуу. Ошол эле жактан интернет телефонуңузга алып эле, интернетти күйгүзүп эле санарип инсан деп жазсаңыздар эле кайсы жерден болсун биз баардык платформада барбыз, ошол жактан чыгабыз да, ошол жакта эле маалыматтарыбыз бар. Анан ошентип акырын баскылап, чукулап көрүп көрсө эле табат да. Эгерде анан суроолор болуп калса, сөзсүз түрдө мага жазышат. Ошол жакта биздин WhatsApp, Telegram же чалып калышкан учурлар болот, номерлерибиз бар. Чалышса биз сөзсүз түрдө жооп берип, айтып, сураган нерсесин баягы талабын аткарабыз да. TikTokто отурушат азыр жаштардын көпчүлүгү. Бар да ал жакта дагы. Бар, сөзсүз түрдө TikTokто барбыз. Рахмат, программабызга бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Бүгүнкү эфирде биз ушул санариптешүү заманында санариптик көндүмдөрдү үйрөнүү, аны кантип пайдалануу керек, ушул теманын айланасында сөз кылдык. Санарип инсан долбоору жөнүндө сөз кылдык. Студиябызда Европа биримдигинин санарип инсан долбоорунун медиа эксперти Сапаргүл Абдинабиева, ошол эле долбоордун кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча менеджери Ажибек Нурланов болушту. Сиздерге рахмат, убакыт бөлүп келип бергениңиздерге. Угарман жана көрөрман, эфирдин кайталоосун Маралдын Facebook'тагы баракчасынан көрө аласыз. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап. Күн чабыт.